Путин Россия орустар үчүн деген түшүнүк түйшөлтөт. Мамлекеттин башчысы бардыгын Россиядагы улуттар жана диндер аралык дүйнөгө этияттык менен мамиле кылууга чакырды. Россиянын президенти Владимир Путин Россия орустар үчүн деген уранды укканда анда түйшөлүү сезими болоорун айтканын РИА Новости жазды. Россия орустар үчүн деген жарма патриотторду укканда менде түйшөлүү пайда болот. Себеби биздин мамлекетте 190дон ашуун этнос жашайт. Кээ бир улуттардын саны миллиондоп саналат. Ушундай деструктивдүү ойлорду ишке ашыра баштаганда эле өлкөнү талкалайбыз. Бул жерде орус эли эле жабыркайт. Өтө улутту караш керек. Сөмөй кезип, тилим бар деп сүйлөй берүүгө болбойт. Ойлонуп сүйлөш керек. Россия дегенде биздин мейкини кенен мекенибизди ойлошубуз зарыл деген Путин. Мамлекеттин башчысы бардыгын Россиядагы улуттар жана диндер аралык дүйнөгө этияттык менен мамиле кылууга чакырды. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Адахан Мадымаровго ийленген айып өзгөрдү. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадымаровго ийленген айыптардын бирин өзгөрттү. Тактап айтканда, мамлекеттик чыккынчылык беренеси бийликтен аша чабуу беренесине өзгөртүлдү. 26 мартта 1-май райондук соту Мадымаровго өкүм чыгарган болчу. Сот процесси жабык эшик артында өтүп, ага судья Мирбек Сатарбек уулу төрагалык кылды. Мадымаровго башында алдамчылык жана мамлекеттик чыккынчылык беренелери менен айып тагылган. Жактоочулардын айтымында сот Мадымаровду күнөөлүү деп тапты, бирок жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза берген жок. Ошондой эле Мадымаров соттун өкүмү күчүнө киргиче 30 күн абакта болмой болду. Россия кол салуу болоорун 1 ай мурда билген Украинанын чалгындоо кызматы. Украинанын чалгындоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Буданов Россиянын атайын кызматтары Крокус-Сити холдогу теракт тууралуу күн мурунтан билген деп эсептейт. Эң аз дегенде 15 февралда Россия алдында боло турчу теракт тууралуу кабардар болгон. Дагы тагыраак айта турчу болсом, бул маалымат Москвага Сириянын чалгындоо кызматынан жиберилген. Азыр эми окуя жок жерден болуп кетти деп жомок токууга керек жок, деди ал маанилүү байланыштар боюнча өткөрүлгөн 3-эл аралык форумда. Анын айтымында Кремль террорчулар кайдан келери тууралуу билчү. Алардын кол салууга жол берүүсүнүн бир канча себептеринин арасында да кайсы бир кызмат жетекчилерин кызматтан алуу болгон. Терактынын көлөмү эске алынбай калган. Алар кол салуунун кесепети мынчалык масштабка жетерин билбей, Украина тарапты күнөөлөп коебуз дешкен деп ойлойт Буданов. Чалгындоо кызматынын жетекчиси Кремльде терактка Украинанын тиешеси бар деген билдирүүсү тууралуу мындай оюн айтты. Патрушев жана Бортниковдун билдирүүлөрүндө терактка менин тиешем бар экендиги айтылып жатат. Бул тема козголгондон соң мен да өз оюмду айта кетейин. Жөнөкөй жарандарга карата болгон террордук акттын кандай гана түрү болбосун колдобойм деген ал. Маалымат булак Баракелде. Крокуста жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калган исламдын атасы Орусиядагы кыргызстандыктарга кайрылды. Эртең Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 9 мартта Москванын Борбордук мечитинде 1-2 сапка ак калпакчан болуп, бир сапта жума намаз окуйлу, келип бериңиздерди суранабыз, деди атасы Бактияр. Маалыматка караганда, эртең жума күнү Москвада Борбордук мечитте кыргызстандык исламга Орусиянын муфтийи тарабынан сыйлык тапшырылат. Маалымат булак Сереп Кейджи. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бизи Равил Гайнединов, Россиянын муфтияты бизге пригласительный берди. Жума күнү биз жума маалында бирге силер менен кошуп чогуу окуштукту Алладан сурап каламын. 1, 2, 3 рядтарды силерди көрүшүңүздү каалайм. Аябай көрүшүңүздү каалайм. Потому что силерден бизге поддержка эле керек. Ал жерде биз награда алабыз экен ислам менен, иншалла. Ал жерде өзүбүз кыргыз элимизге деле кайрылуу болот. Кыргызча сүйлөп, орусча десе орусча сүйлөп, көбүрөөк биз аракет кылабыз. Ошол жерде деле Кыргызстанды элдин наамы менен сүйлөйбүз. Ошол туугандар колдон келишинче баарыбыз поддержка алып барып болу. 1, 2, 3 катарга барып кыргыздар ак калпак кийип туруп болуп, туугандар бул да болсо Кыргызстан үчүн эң чоң сыймык. Группаларга бөлүшүп, колдон келишинче мына ушул Бактияр агабыз менен исламды колдоп баралы туугандар. Балыкчы шаардагы ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси эч жакка чыкпоо менен бошотулду.
Балыкчыда 5-класстын окуучусун сүзгөнгө айыпталып жаткан шаардык ички иштер башкармалыктын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаев эч жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Балыкчы шаардык соту мындай чечимди кабыл алуунун себебин айыпталуучуга карата кылмыш иши тараптардын жарашуусуна байланыштуу токтотулганы менен түшүндүрдү. Тагыраагы тараптардын жарашуу келишими жана жабырлануучу тараптын кылмыш ишин токтотуу жөнүндө өтүнүч катты болгондугуна байланыштуу кылмыш ишин токтотту же айыптоолордун баш тартуу жөнүндө арызы бар. Ошондой эле тергөө балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысын анча оор эмес кылмыштар категориясына кирген кылмыштарды жасаган деп айыптап жатканына байланыштуу жогорудагыдай чечим кабыл алынган. Белгилесек, 26 январда балыкчыда 5-класстын окуучусун унаа сүзүп айдоочу жеринен качып кеткен, жаралануучу жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Окуучунун атасы кырсыкка балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысын күнөөлүү экенин, бирок ал жоопкерчиликтен качып жатат деп президентке УКМКнын төрагасына кайрылган. Бул факты боюнча балыкчы прокуратурасы 144-берене менен кылмыш ишин ачып, тергөөнүн УКМКнын облустук башкармалыгына өткөрүп берген. Эмгек министрлиги Россиядагы кыргызстандыктарга маанилүү билдирүү менен кайрылды. Ведомство учурда социалдык тармактар тагыраагы Telegram аркылуу терактыга үндөгөн чакырыктар активдүү жайылып жатканын эскертет. Азыргандар негизинен таанышуу сайттар аркылуу депрессияга же кыйынчылыкка кабылган адамдардын ишеничине кирип, жаман жолго салууда. Андыктан мекендештер үчүн жумушка социалдык тармактар аркылуу орношуу кооптуу экени айтылды. Ошондой эле министрлик терактыга катышкандар өмүр бою эркинен ажыратыла турганын эскертет. Маалымат блог Спутник Кыргызстан. Бишкекте жаңы салынган аялдаманын айнегин талкалап кетишти. Муниципалитеттин билдиришкендей, Бишкек шаарынын Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишинде жайгашкан жаңы форматтагы аялдаманын эшигин күч менен ачылып, айнеги сындырылган. Бул окуя укук коргоо органдарына билдирилет. Учурда жагдайлар такталууда. Эскерте кетсек, буга чейин белгисиз адамдар Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Ахунбаев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан аялдаманын эшигин сындырып, сыналгынны уурдап кетишкен. Булак Назар Ньюс. Ошто бейтаныш кызды шылдыңдаган блогер 5 суткага камалды. 27 мартта Ош шаардык соту көчөдө бейтаныш кызды уят сөз менен сөккөн шылдыңдаган 23 жаштагы блогер Нурболот Турганбаевдин 5 суткага убактылуу кармоочу жайга камакка алды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Крокустагы теракт көз жумгандар 143-кө жетти. 84 сөөктүн кимдики экени такталды. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Крокус Сити холдо жасалган терактыдан көз жумгандардын саны 143-кө жеткенин билдирип, тизмесин жарыялады. Анда 143 кишинин аты жөнү жазылган. Россиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, бүгүн 84 сөөктүн кимге тиешелүү экендиги аныкталган. Улардын ичинде курагы 9-дан 16-га чейинки 5 бала бар экени маалым болду. Баш аягы 143 адамдын дайынсыз болуп жатканы тууралуу арыз түшкөн. 182 киши жаракат алган. Маалымат блог Спутник Кыргызстан. Ысык көлдө 3 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Көз жумгандардын экөө бир автоунаанын жүргүнчүлөрү болгону айтылууда. Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгы катталып, 3 адам мерт болгонун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу бөлүмүнүн башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Каргаша 27 мартта саат 12:50 чамасында балыкчы Ананьева Каракол жолундагы Чырпыкты айылынын тушунда болгон. Анда Санэпиден борбордук кызматтык унаасы менен Daimler Chrysler D312 үлгүсүндөгү автокөлүк кагышып, 3 адамдын өмүрү кыйылган. Анын бири айдоочу, экөө бир автоунаадагы жүргүнчүлөр болгон деп айтылат маалыматта. Маалымат Спутник Кыргызстан.